Премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиев Жогорку кеңеште Кызыл Омполдогу уранды чагындап жаткан Евразия Кыргызстан компаниясынын таржымалоо тууралуу кенен маалымат берди. Ал өз сөзүндө компаниянын Кыргызстанда катталгандан тарта лицензия берүүгө кайсы министрлер кол койгонуна чейин токтолду. Абылгазиевдин айтымында аталган компания 2004-жылы каттоодон өткөн. 2010 жылы 18 ноябрда геологиялык изилдөөгө лицензия алган. Ал эми 2011 жылы лицензия геологиялык чалгындоо деп узартылган. Ал убакта жаратылыш ресурстары министри болуп Кайрат Жумалиев иштеп турган. 2011 жылы май айында Кызыл Омполдогу уран чыга турчу жерин чалгындоого лицензия берилип, ага ошол учурдагы министр Замир Эсенаманов кол койгон. 2012 жылы келишимге Ишимбай Чунуев кол коюп, лицензиянын мөөнөтүн узартып берген. Ал эми 2014 жылы лицензияны 2015 жылга чейин узартууга ошол учурдагы жетекчи Дүйшөнбек Зилалиев кол койгон. Лицензия кайта 2016 жылы дагы узартылган. Ошондой эле Абылгазиев уран кенинин айланасында түзүлгөн кырдаал боюнча ведомстволор аралык атайын комиссия түзүлүп, аны биринчи вице-премьер Кубатбек Боронов жетектегенин билдирди. Комиссия уран чыккан жердин экологияга, жергиликтүү тургундардын ден соолугуна тийгизе турчу таасирлерин иликтейт. Алардын курамына Улуттук илимдер академиясынын окумуштуулары да кирген. Ошондой эле эл аралык эксперттерди да тартуу пландалып жатат. Ал эми өкмөт башчы дал ушул комиссиянын корутундусунан кийин гана Кызыл Омпол аймагынан уран касса болобу же жокпу деген акыркы чечим кабыл алына турганын айтты. Бишкектин чок ортосунан жардыруучу зат табылган жок. Бул тууралуу улуттук коопсуздук кызматынан билдиришти. Белгилей кетсек, буга чейин улуттук коопсуздук кызматы Киев менен Тыңстанов көчөлөрүнүн кесилишинен шек санаткан баштык табылганын маалымдап, аталган аймакты курчоого алып, жардыруучу зат бар жогун текшеришкен. Натыйжада баштыктан таштанды табылды деп айтылат маалыматта. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Баткен районунун Кара Булак айыл аймагынын Бужум айылындагы таза суу топтолуучу кудуктардын капкактарын уурдап кеткен киши кармалды. Бул тууралуу Баткен облустук ички иштер башкармагынан билдиришти. Белгилей кетсек, окуя 15 апрелге караган түнү болгон. Анда белгисиз адамдар айылдагы кудуктардын 21 даана темир капкагын уурдап кетишкен. Ал эми капкактар кармалган кишинин үйүнөн табылды. Учурда уруулук фактысы боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.